Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. 20 yaşka çeyin balaң менен алектенбейсиң, 20 жашта баштадың, аны эмне кыласың, тарбиясын. Сен моондай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Укпайт сени балаң. Түшүнүктүүбү? Укпайт. Сөз бар. Hazreti Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси. Эмне дейт? Бул кандай болот дегенде Пайгамбар айткан. Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау 7 синин. 7 жашка келгенде намазды балдарыңарга буйрук бергиле. Вадрибухум алейха ва хум абнау 10. Эмне деп атат? Алар 10 жашка келгенде акырын эмне кылып койсоң болот? Кичине шапалактап койсоң болот. Эгер намаз окубаса, бирок анда шарты бар. Ур дегенде баягы эме эмес, макулбу? Биз могу жерде көп эле айттык ал нерсеничи. Ооба. Оны бирок каждый понимает силу своей испорченности дегенде эле андай түшүнүп албагыла, макулбу? Уруп кой деген сөз көгөртүү деген маанисинде, кызартуу деген маанисинде эмес, ошондой мааниде айтылып атат. Ва фарриqu бейнахум фил мадажи. 10 жашка келгенде кыз менен баланын ортосун эмне кылгыла, ажыраткыла дейт төшөктө. Ажыраткыла деген сөздүн мааниси бир журткан менен үстүнү жаппагыла дейт. 10 жаштагы бала менен эркекти ошол бир туугандар бир төшөккө жаткырсаң дагы экөөнүн журтканы бөлөк болуусу зарыл болуп эсептелет.